делегаттар, жана катышып отурган биздин расмий коноктор. Анда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз 13-чү съездин ачык деп жарыялайм. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың элим Кыргызстан жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык чолпону. Бүтүн Кыргызстан, ынтымактын мекен ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын мекен ордону. Биз Кыргыз парламентин партиялык шайлоо менен эмес, элге кайтарып берүү жагын убада кылабыз. Депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл өз өкүлүн өзү тандай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Партиялык шайлоо деген системаны биз жоюшубуз керек. Биз ушул программа менен да барабыз. Мындайча айтканда, бийликтин туткасы эл экендигин элге кайтарып беришибиз керек. Эл укугун элге кайтарышыбыз керек. Саясатчы катары биз чечим кабыл алдык. Буну көп жол айтып келишкен. Амбициясынан айрыла алышпайт, бири-бири менен чогулуп отура албайт деп. Биз чечим кабыл алдык. Эмки чечим шайлоочулардын чечими. Мына саясатчы катары биз алдык. Желекти көтөрдүк. Жиреп басабыз дедик. Эми шайлоочулар, шайлоо күнү бар. Өздөрүнүн чечимин кабыл алсын. Алданбай, азгырылбай, коркпой берсин добушун. Багырайын туугандар, Кыргыздын жигиттери элиңерде акча берип кул кылбагылачы де. Жогору жакка бара турган адамдар эч качан акча бербейт элине. Элинен баталат. Элинен кайра жакшы нерселерди алат. Анан ошондо гана аттанат. А мен элге айтып атам, кул болбогулачы кагырайындар. Кылмыштуулукка аралашпагыла. Коррупцияны карапайым силер баштап коюшуңар мүмкүн. Анан жогору жактагылар кантип айтасыңар? Эртең коррупция болуп атат деп. Мына ошонун баарын эсиңерге алгыла деп жалындап күйүп чыгып атабыз. Кагырайын туугандар, ошого жеткирбейли. Эмнеге мен Масалиев Исхак Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, ушул Бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Кимсанбаевич чакыруу боюнча макулдук бердим. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия Бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачык жашырбай айтып атат. Болгондо деле бул баягы курук сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Муну мындай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Бирок бир да сунушуңарды угуп да койгон жок, карап да койгон жок. Демек бул сиздер, мына ушул жерде отурган делегаттарга айрыкча айтайын деп атам, оор мезгилде, бийлик куугунту кылган мезгилде партияны колдоп жүргөн бул абдан чоң иш. Эртик деп койсом адашпайм да. Кайсы партиянын үнү угулуп атты 5 жылдын ичинде? Бир гана партия Бүтүн Кыргызстандын үнү угулуп атты, элдин ою. Ким чыркырап өз оюн айтып атты? Адахан Кимсанбаевич партиянын ой пикирин барлык
телевидение боло барлық жерден айтып отырды. Мындайша айтканда бүгүн элдик партия деп бир гана партияны мен айта алат элем. Бүтүн Кыргызстан. Мына ошондуктан ушундай партияга менен биздин партия, Союз СССР партиясы биз да үн кошуп, өзүбүздүн күчүбүздү кошуп туруп, ушу партия парламентке келсин. Жөн эле критик болбой, ошол жактан ушу чече турган укукту алып туруп чечсин деп туруп биз дагы кошулалы дедик. Бүтүн Кыргызстан партиясына. Bizde olsa bugün günde prokuror болобу, МВД'si болобу, ГКМБ'si olsa бардыгы под сомнением. Алар жакшы иштеп кылмыштуулук менен тияк менен күрөшөт деген сөз жок. Наоборот, бүгүнкү күндө байлардын бардыгы мен криминал менен досмун, менин крышам ошолор деп ачык айтып жүрөт. Буну бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн биз бүтүн Кыргызстандын партиянын талапкерлери парламентке барып, алар дагы өтүп кетиши ыктымал. Бирок ошол жерден алар менен күрөшүшүбүз керек. Биз аларга караганда биздин состав кыйыныраак. Анткени биз тажрыйбалуубуз, билебиз бардыгын. Алар просто келип эле костюм-шымды галстук кийип алып туруп ошол жерде разводить эткен эле келатышат. Ошого биз жол бербешибиз керек. Кыргызстан үчүн кыжалат болуп, эртең мекеним кандай болот деп кайра биз биригип атабыз. Анткени бул жөн эле шайлоо эмес. Бул Кыргызстандын келечегин аныктай турган шайлоо. Эгерде кайра бул шайлоодо акча жеңип кетсе, бийлик жеңип кетсе, анда элдин сору. Мундан кийин Кыргызстан өнүкпөйт. Ошону биз түшүнүп турабыз. Мекендештерибизге кайрылып кетем учурдан пайдаланып. Жалган убадаларга, урдалган акчаларга азгырылбай, жүрөгүңүздөр менен, бир арнамысыңыздар менен добуш бериңиздер. Ошондо гана биз Кыргыз мамлекетин өнүктүрүп, гүлдөтүүгө жол алабыз. Бул мен бүт жашоомду укук коргоо органдарынын арнагам. Мамлекетибиздин патриоты катары мен бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен жогорку кечке аттандым. Жөнөкөй сөз менен айтканда, элдик генерал, элдик партияны тандады. Мен толук ишенем. Элдик генералдар бар жерде дайыма жеңиш болот. Мен бул сөзүмө жооп берем. 4 октябрда Адахан Кимсанбаевдин партиясы 1-чи орунда келет. Бул учурдун талабы. Бизде эч качан коркуу болбош керек. Уюшулган кылмыштуу мен билем. Мыйзамды куруу дейт. Эң коркунучтуусу галстук тагынып кабинетте отурган уруулардан коркуу керек. Биз келе турган болсок, 2 жыл, 3 жыл эмес, 1 айдын ичинде бардыгы өз ордуна чөп. Gelin